Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан менин мекендештерим, саламатсыздарбы? Киевский метродо Долина аттуу өтө чоң чайхана ачылыптыр. 100 миллион сом акча кетиптир. Толук маалыматты ушул видеодо беребиз. Ачылып эле калбастан 40 биздин мекендештерибиз ушул жерде жумуш менен камсыз болуп иштеп атыптыр да. Чындыгында аябай жакшы жаңылык, жакшы кабар. Лайк басып группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Киевский метронун 4-выктан чыккандан кийин мына автобустун аркасында 4-выкт турат. Чыккандан кийин эле Ветвомдун түбүндө чайхана Долина гил тейип көрүнүп турат. Аябай чоң, кооз болуп жасалгандыр негизи эле. Анан парковкалар боюнча мындай айта кетсем жүрүңүздөр. Бул жери такси парковка. Такси парковка аябагандай кенен экен да, караңыздарчы. Анан жөнөкөй машина менен келгендерге парковкалар барбы деп уже кызык болуп калды окшойт. Адамдар баратат го, мынайын эле барганда мына ошол жерде шлагбаум бар экен. Мен көрсөтүп койгон номерлерге чалып ачып койгула десеңиздер, ошол түбүнө бир 100дөй машина батат экен да, кеңири экен. Толук маалыматты алдыңкы бир 7-8 мүнөттө биз менен чогуу олтурсаңыздар айтып берейин. Туугандар, центрде өзгөчө болуп ачылыптыр. Азыр тазалыктарын көргөзөбүз. Мына Ветвом зданиясы негизи гилтейип көрүнүп турат экен, негизи метродон чыккандан кийин чайхана Долина мына. Бисмилла. Кандайсыздар? Тынчсыздарбы? Иштер жакшыбы? Киргенде эле могул жерде карындашыбыз олтурат экен. Чындыгында мындай восточный ресторан сыяктуу мындай чайхана экен да. Балалар кандай болду негизи чайхананын? Менюлары кандай? Арзан эле кылдыңарбы? Ооба, баалары кол жетимдүү, баары эле жакшы. Анан кийин аштарды да баалары жакшы. Анан кийин 2 тур аш кылабыз. Бирөөсү узгенский аш, чайханский да, малдын этинен, бирөөсү койдун этинен болот. Койдун этинен чайханский күрүч, ал жака ошо кызыл күрүч менен жазылат да. Малдын этинен болсо узбекский күрүч, плов. Аны ак рис менен жасайбыз. Жасалгаларына өзүңүздөр баа берип комментарий жаза кетиңиздер. Анда эмесе ичкериден маалымат берелик. Жүрүңүздөр. Мына караңыздар. Келтирип коюптур го биякты. Ого. Мынаке караңыздар. Кооздугун караңыздарчы. Зал мына ушундай экен. Ыңгайлыгы, бул жерде бир 6-7 адам бир убакта чай ичкен мүчүктөр бар. Сөйнүп отурганга дагы өзүнүн балыштарды алып келиптир, аябай жакшы. Суусундуктар, башка-башкалар. Анан жолугушуу өткөргөнгө дагы сыртка ура жакшы көрүнүп турат. Мына караңыздарчы. Бул жагынан сиздерге көргөзөйүн. Өзүм менен тааныштырып коеюн. Түшкөндөн кийин эле бул жактан Дубай деп чоң ушул жерде жазып коюштур, аябай жакшы. 1-2 күндүн ичинде буйруса дейт, аппаратураларды коюп дейт. Калоочулар келип ушул жерде ырдаса дагы болот дейт. Анан белгилүү Москвадагы ырчылардан келип ырдап турат экен бул жакта. Бул жагдан ошондой эле, караңыздар. Өзүңүздөр баа бериңиздер, туугандар. Мен өзүм келип сүйлөп кете бербейин. Анан бул жерде кабиналар бар экен. Казан деп жазып коюптур, грёзный деп жазып коюптур. Бул жактардан аябай ыңгайлуу. 5-10 адам отуруп бир убакта аш жеп кеткенге мүмкүнчүлүктөр каралган. Анан точкалардан бар экен. Телефон зарядсаганы жакшы мүмкүнчүлүк да, караңыздар. Бул жагы бар эми мындайчы. Бул жагынан бир мани берип кетиңиздер. Төгөрөк столдору бар экен. Дубай дейт, Баку дейт. Бул жакта азыр клиенттер бар эле. Эмне клиенттер чыгыптыр. Анан дагы бир өзгөчөлүгү намазканасы бар, намазканасы. Бuyakta азыр мекендештерибиз намаз окуп атышат. Бул жерден мен мындай маалымат бере кетейин. Бул жер VIP кабина экен. 35 адамга чейин ошондой туулган күн, сөйкө салуу, башка ызычуудун баардыгын өткөргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар экен. Анан бул жагы Дагестан дейт. Бул жагы ошондой кабина да. Бул жагы дагы ошондой кабина. Жасалгаларына өзүңүздөр баа бериңиздерчи. Мен сөзүм жетпей калды. Ачыгына. Караңыздар. Бул жагы ажаткана экен. Ажатканадагы намаз окуганга аябай ыңгайлаштырган. Дарат алганда көп жерге барганда жана пут жуганда ыңгайсыз. Атайын ошондой столдорду коюп, келтирип коюптур. Ачыгында бул жакты көргөзбөй эле коюн эми.
Бул жагы ашкана экен. Азыр ашканага киребиз ашканадан. Москва дейт, бул жагы офис экен. Бул жагы Абу Даби дейт. Абу Дабиге бир кирип чыга алганда. Мына караңыздарчы. Мына. Паровой отопление аябай жакшы иштеп атыптыр. Жылуу, чындыгында жылуу. Ысып кетсеңиздер, айнекти эшикти ачып коесуздар. Бул жагы ошо башында көргөзгөндөй эле чоң залы, анан детский креслолор дагы бар экен, ошондон айта кетиш керек. Мына, караңыздар. Мына ушундай. Ички аурага өзүңүздөр маани бериңиздерчи, караңыздар. Мына ушундай экен жасалгалары. Тынч, биринчиден, ызычуусу жок. Эң ошонусу маанилүү. Жана сиздерге айтып өткөн парковка мына бул жактарда. Эми бир 200-300гө чейин деле машина койсо болот экен. Кеңири, центрде, караңыздар, центрде. Бишкек менен Ташкент бир жерде жайгаштыр кабиналар. Караңыздарчы. Ташкент көргөзүп коеюн сиздерге. Ташкентке бир 15 адам бир учурда аш жеп, ушундай жакшылыктарды өткөргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бишкекти көрөлүкчү. Ана Бишкек дагы ошондой экен. Бишкекте жашай бергим келет го деп коелайынбы. Ярки, көрүп атасыздарбы? Жашалгары чындыгында ярки экен. Эми ачыгын айтыш керек, көргөн нерсеми айтам мен дагы. Бар ушундай, анан менюларын сиздерге бир катар көргөзүп кетелик анда. Менюнда бир көргөзүп кетелик, эми ушунча негизи бир катар көрүп чыктым, туугандар. Башка чайханаларга салыштырмалуу 10 рубль, 15 рубль негизи кымбат экен, ачыгын айтыш керек. Центрде да бул чайхана. Мына караңыздар, балаларын сезиңиздер өзүңүздөр. Мен сиздерге эттүү тамактарды көргөзөйүн азыр мына. Ачып элечи. Куурдак, шашлык ошолорду мына. Негизи заказной эмнелер бар карындаш? Заказной аштарды кылабыз, курдактарды кылабыз, ачуэт бар, дымдама бар. Анан ошондой эле метровый шашлыктарды, асорти шашлыктарды кылабыз компанияларга. Мына караңыздарчы. Көзү шорпоңур бар экен, а? Көзү шорпобуз бар. Ташкентский шорпобуз бар, бул да койдун этинен. Анан мантыларыбыз бар. Мантылар башка жакта порциясында 5 штуктан болсо, бизде 10 штуктан болот. Порциясы аябай. Майда мантыбы? Өтө майда эмес, өтө чоң эмес, средний. Средний мына. Эттүү тамактар. Булар катырма, жизбыз деген тамактар. Мына. Жаркое мясо по-домашнему деген свежий чыккан тамактар. Бизде бул тамактар эле свежий чыгат. Негизи менюңарда өзгөчө тамактар негизи көп экен, ачык элечи мына. Караңыздар. Мунун бардыгы бар, онан келгенде жок эле түгөп калды, ол эле бул эле дебесиңер. Кайсы тамактар турса, ошолардын баары бар. Бардыгы бар. Порционный тамактар, пловтордун 4 порциясы бар да. Мына бuyakta чеханский, койдун эти менен узбекский бар, малдын эти менен, анан с курицей бар узбекский. Ошондой эле самаркандский бар бuyakта еще далмасы менен, перепелиных яйцасы менен. Ашты 4 түрү бар, кыскасы. Ооба. Бuyakта бул метровый шашлык. Баасы 4100. Канча метр болот? 1 метр болот, метровый шашлык. 1 метр, анан бул 5-6 адамга ыңгайлаштырылган. Точно 5-6 адамга жетет. Ошондой эле асорти шашлык бар. Бунун ценасы 2500төн, анан кийин граммовкасы 1 килограмм 200 грамм болуп чыгат. Коз грилдер дагы бар силерде же жокпу? Коз грилдер бар. Канча сомдон, рубльден 1 килограммы? 1 килограммы 16500, анын ичинде 12-13 килограмм ортосунда болуп чыгат. Еще шорпосу менен, овощиси менен, картошкасы менен чыгат. Шашлыктар бул жакта, куриный шашлыктар. Мо балыктар аябай жакшы экен негизи. Мен мондон жедим, азыр аябай даамдуу экен чындыгында. Булардын баары бар, менюда кайсылар болсо, ошолардын баары бар. Борсоктор, самсылар, лепешка тандырга өзүбүз чабабыз, ысык болуп чыгат дайыма эле. Эми ушунча көргөзүп калдык, эми ашканасыны сиздерге бир катар тааныштырайын. Өзүңүздөр баа бериңиздер анда. Кетикпи? Мынакей формаларды кийдик. Сиздер күткөн убакыт мына келди деп айтсам да боло берет. Жашап эч нерсе жокпу? Жок, карай бериңиз. Мына бисмилла деп кирдик мына. Киргенде бул жак мойш. Киргенде бул жак мойка особа. Мына карасыздар болот, ичин. Биз эми текшере турган адамдар эмеспиз, негизи мындай элге көргөзүп коебуз. Элдер өзү тараза негизи мына
Биздин бир туугандар негизи ошол башында айтып өткөндөй эле повар болуп көп иштейт. Мына ашканалар боюнча түшүнүгүбүз жакшы эле. Бул жак, ассалам алейкум, горячканы кандайсың? Киргенде эле бул жактан баштайлыкпы? Холодильниктерди киргизип коелукпу? Бисмилла, бул ачылабы? Мына помидорлор жерде экен бирок, Ойда да коюш керек мындай, ошондой кылабы? Ачын айтыш керек мына. Манты, сиздерге айткан жанагы манты мына канча штук эле? 10 штук. 10 штук. Канча рубль ушу? 310 рубль. 310 рубль. Горячий цех деп коюму? Горячий мына ушул жерде. Самсылар ушул жерден пишабы мына? Самсалар духовкасы бул жакта, слоеный тесто да ушул жакта пишат. Самса жанагы базарларда Кыргызстанда 10 рубльден сатылчу. Булар канчадан аз биякта? Москвада? 80 рубльдан. 80 рубльдан. Какты көргөсөк, бул жагда күрүч, картошка, пияз сакталуучу, соустар сакталуучу жер экен, склад экен, мындай айтканда. Байкаңыздар, бир туугандарым мына. Мына ушундай жерлерде сакталып, мына ушундай жерлерде тамактар даярдалынат мына. Жүрүңүздөр. Тааныштырайын өзүм эле. Караңыздарчы. Жокта казаныңар эле көп экен. Ассалам алейкум, кандайсыз? Иштер жакшыбы? Аш барбы? Дамдайка. Hazır damlayken yok endi keç payetke boladi Xudo kalsa inşallah. Канча жыл стажыңыз бар? Benim 3 yıl stajım var. 3 жылдык стажыңыз бар. Аш боюнча Aş. номер 1. İnşallah. Koldan kelgancha. Бул жерде ошол бир 7-8 казан бар экен, а? Kazan var. 7-8 казан бар. Kazan var hazır. Койлорду алып келсең пиширип бере бересиңерби? Kattani kazanla pişirip şoralarini çıkarıp nima qilib beraveramiz. Канча килограммдык аш батат ошо чоң казанга? Бир убакта. Bir vaqtda 12 kilo aş batadi unga. 12 килограмм аш батат. Ишиңизге ийгилик. Тынч болуңуз. Жүрүңүздөр бул жактан көргөзөлүк. Бул жер эми холодка окшойт, а? Холодка. Холодный өзүнчө. Бул жерде шашлыктар бышат, мына көрүңүздөр. 100 миллион рубль кеткендегидей экенби? Караңыздар бул жактан. Циркуляцияны караңыздар. Вытычкаларды караңыздар. Өзгөчө. Бул жакта Навайга мешти калтырып атпыр. Кандайсыз? Ассалам алейкум. Иштер жакшыбы? Жакшы, Алла. Кино иштеп атасызбы? Жок. Канча жыл стажыңыз бар? Сиз ушул навайчылык жагынан? 20 yıl зыятрак. 20 жылдан көбүрөөк стажыңыз бар экен. Бул кандай нан могу? Ичинде эти бар ма? Этли нан. Канча рубль ушу? Канча рубль чыгышы? Сатылышы? Эndi bu заказга кылынган. Заказ. Заказ берсеңиздер да болот экенсиздер. 3 ушундай килтеген тандырларда нандар жабылат экен. Агабыз нанды жаап баштады. Кудай кааласа канча мүнөттө даяр болот наныңыз? 10 minut, 15 minutта дайын болот. Күнүгө канча нан жабасыз сиз? Эгер көп заказ болсо, бир 1000 штук бу, бир 500 штук заказ болуп калса да? 500, 600, bir помощник болсо 1000ге ham чыгарамыз. Канча штук батат могу тандыр ичиге, бир тандыр ичиге? 40 нан, 45 нан кетет. Шагирттардан чыгарып койгон болсоңуз керек экенсиз, а? Мындай жүргөнүз менен, а? Канча шагирт чыгардыңыз, сыр болбосо? Бар endi 5-4 бар шагирт. Бул акам аз айтат да, баракасы качып кетет дейт. А? Ошондой да, билип турам. Баракасы өчөдү. Ишиңизге келеге караңыздар. Сонун нандарды калып жаап берет. Мына караңыздар. Чындыгында өзгөчө экен. Бул жагындан көргөзгө, бул жак кандай? Бул жакта раздевалкасы бар, поварлардын өзүнчө. Өзүнчө иштегендер раздевалкалардан бар экен, караңыздар. Көргөзүп көреликпи, мындай. Сушилкалары, душу дагы бар экен, кир жугуш машиналардан коюп тур. Условияны негизи иштегендерге аябай мындай жакшы кылып берип тур. Бул жак раздевалкабы? Ассалам алейкум, бирөө бар экен. Тартпай көрелик. Жасалгылары мына ушундай. Шеф, ассалам алейкум, кандайсыз? Алейкум, салам алейкум, брат. Кандай поварсыз сиз? Ашпозсузбу? Лагман кыласызбы? Самса кылам. Самса кыласыз. Канча жыл стаж бар? 4-5 жыл. 4-5 жыл стаж бар. Ишиңизге ийгилик. 2-3 жылдан жогору стажы бар адамдар сиздерге тамактарды биширип берет экен мына ушундай. Бuyakta холодный эмес бар? Холодный өзүнчө. Ооба, өзүнчө. Холодный эмес, горячийдан өзүнчө комната. Мына караңыздар. Холодныйдан өзүнчө экен. Аябай жакшы. Бул жак уже бүттү, а? Бул жактан ушинтип залга чыгып кетебиз, нар жак уже зал болуп кетет.
Бул агам негизи көптөн бери эле ушул Далина чайханасында чай ичип келеткен. Бул жака ачылганын угуп, бул жака дагы келдим дейт. Мына ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Тамактары боюнча өз оюңузду айтып кетесиз. Тамактары дамдуу, реально эле дамдуу. Дайым эле постоянный клиент болом. Выходнойлордо келип ушул жерде чай ичип отурам. Обслуживание тоже жакшы. Бар сон. Заведение тоже мындай, кандай десем, тоже деп калдым мен, мындай приятный экен, мындай яркий дегенде, мындай жасалгалары боюнча дагы айта кетсеңиз. Заведение өтө комфортный, ыңгайлуу, мындай бардык жакта эттери халал дегендей. Сонунда Келип чай иче кетесиздер мына туугандар, мына агамдан сунуштайт экен. Бул агабыз дагы көптөн бери YouTube'дан угуп дейт, барам деп бүгүн колум тийип эми келдим эле дейт. Мына жарнамага дагы түш болуп калыптыр. Негизи тамактары жактыбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүн тамактары жакты. Тейлүүлөрү кандай экен? Тазалыктары, тейлөө баары аябай жакшы, мага жакты. Ошо көптөн бери келем деп атып, бүгүн сааты чыгып бүгүн келдик. Ошо баары жакты, сонун. Сунуштайсыз? Баарына сунуштайм ага. Ишиңиз ийгилик, тынч болуңуз. Ошо рахмат, сиздерге да ийгилик. Толук эле маалыматты айттык деп ойлоймун. Түшүнбөгөн суроолор болсо жазсаңыздар болот. Канча саат иштейт ошондо чайхана, кандай? Мекендештер биз деген круглосуточно иштейбиз. Дайыма эле ачык турабыз. 24/7 иштейбиз. Анан кийин эле дайыма качан келсе да ошондой эле бизде тамактар постоянно бар болуп турат, свежий чыгып турат. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым элдин кызматында жүрө бериңиздер. Түшүнбөгөн суроолор болсо, башкалар болгон болсо, номерлерин коюп койдум, адрестерин мен көргөздүм, баардыгын жазып койдук. Мекендештер лайк басып, жакшы комментарий жаза кетесиздер. 24 саат бою кызматта экен. Ар убакта келип ушул жерде сөйкө салуу, Куран окутуу жана башка када салттарды өткөрүүгө да мүмкүнчүлүктөр каралыптыр. Эң негизгиси метронун жанында экен, парковкалар бекер экен, ошолор мага жакты негизи. Анан отурганда дагы бардык кабиналар мен үчүн мындай VIP эле көрүндү. Негизичи яркий экен, точкалар бар экен. Эң негизгиси көп жерге барсаң зарядка койгонго точкасы жок болот. Мына ушундай экен. Эми өз оюңуздар комментарий жаза кетесиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Группалар менен бөлүшүп, каналга каттала кетиңиздер. Рахмат. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен Сүйүн агам номерлерин коюп коемун. Дакан Сайдайт кеңинен кимче коюп берет, чыкпай туруп Чорундан базадан текшерип берет. Альфарттар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.